Чолпонбай Тлеубердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин тарых мугалими Айтбаева Астра Кимбилетовна. Кыргыздын чыгаан уулу, профессор, лексиколог жана лексикограф Кусейин Карасаев 120 жашта. Кусейин Карасаев өзү китебинде тилин тартпаган, таяктан жалтпаган, бир кылым жашап карткан, тил казынасын аңтарган атаңар деп айтаар эле. Кусейин Карасаев Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмери, маданиятыбыздын, илимдин патриархы. Ал тилибиздин казынасын байытып, кыргыз тили илиминин негиз салуучусу катарында кыргыз тили илиминин тарыхын изилдеди. Кыргыз элинин туңгуч лексикологу жана лексикографы. Карасаев кыргыз сөздүктөрүнүн атасы. Ал кыргыз тилине кирген башка элдердин тилдерин изилдеген жана билими терең инсан болгон. Кыргыз элинин гана эмес, жалпы түрк калкынын улуу илимпозу, залкар акылманы, данышман ойчулу болгон. Ал кыргыз журналистикасына да негиз салган жана түрк тилдүү элдердин 16 тилин билген. Кусейин Карасаев 1901 жылы 5 январда азыркы Ысык Көл областынын Түп районуна караштуу Кең Суу айылында орто чарба үй бүлөдө төрөлгөн. 7 жашка чейин чоң атасы Калыбек ажынын колунда өсүп, тестер чагында алгачкы билимди Караколдогу Орус Түзем мектебинде окуган. Эски мектептен кат тааныган. 1931 жылы Ленинграддагы Энукидзе атындагы чыгыш институтун бүтүргөн. 1923-25 жылдары Ташкент шаарындагы Кыргыз агартуу институтунан окуган. Бул институтта окуп жүрүп Эркин Тоо гезитинин алгачкы сандарын чыгарышкан жана ага кабарчылык кылган. 1923-27 жылдары Орто Азия мамлекеттик университетинин жумушчу факультетинде кыргыз тилинен сабак берген. 1927 жылы Карасаев Бакуде өткөн жаңы түрк алфавитинин борбордук комитетинин пленумуна катышкан. 1951-74 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинде мугалим болуп иштеген. Карасаев кыргыз алфавитинин бардык түрүн түзүүгө катышкан. Авторлаш болуп 1927 жылы чоңдор үчүн жаңылык деген туңгуч алипесин түзүшкөн жана сабат ачкыч алипесин жазган. Карасаев Кыргызстанда сөздүк түзүү ишине негиз салгандардын бири. Ал 1938 жылы Батманов менен бирге кыргыздардын сөздүк жаатындагы туңгуч эмгеги орусча-кыргызча сөздүктү түзгөн. 1966 жылы Карасаев тарабынан 60 000 сөз камтылган чоң кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү жарык көргөн. Карасаевдин кыргыз фольклористикасы менен адабият таануусунун котормо теориясына да сиңирген эмгеги зор. Семетей баш болгон жомок дастандарды жыйнаган. 1931 жылы Айтылуу манасчы Саякбай Каралаевди Фрунзе шаарына алып келип, маданий илимий журтчулукка тааныштырып, андан манас эпосун жазып алууну уюштурган. Горький, Радищев, Крючковский, Тагор жана башка жазуучулардын чыгармаларын которгон. Карасаев манас эпосун изилдөөчүлөрүнүн бири. 1931 жылы улуу манасчы Саякбай Карала уулунун айтуусунда манас эпосун жазып алууну уюштургандардын катарында болгон. Манас деген терминди биринчилерден болуп, манас таанууга киргизген. Карасаев «Накыл сөздөр» аттуу 2 китебинде манас эпосундагы көптөгөн накыл сөздөрдү чечмелеп, аларга түшүндүрмө берген. Өздөштүрүлгөн сөздөрдү башка тилден кыргыз тилине кирип жана манас эпосунан жолуккан сөздөрдүн маанисин ачып түшүндүргөн. 1990 жылы жарык көргөн Камуснаме манас сөздүгү эмгегин эпостагы көөнө сөздөргө түшүндүрмө берген. Ардактуу академик Кусейин Карасаевдин эгемендүүлүк замандын шарапаты менен окурманга алгач 1995 жылы сунуш этилген Карасай сөздүгү деген элдик аты бар Камуснаме аттуу баа жеткис мурасы арадан туура 20 жыл өткөн соң дагы да ошол калың окурман журтунун өтүнүчү менен экинчи мертебе басылып жатат. Алладан тилегеним үчөө гана. Биринчиден ден соолук, эсенчилик. Экинчиден берекелүү кененчилик. Үчүнчү жалпы элме бейпилчилик деп жазып калтырган. Кусейин Карасаевдин өмүр баяны Кыргызстан орус оторчулугунун тушунда Совет бийлиги келгенден кийинки жаман жакшы иштердин түгөл баарына аралашып, жаңы заман тушунда терең билим алууга жетишип, бирок да 1937-38 жылдары аябай күчөп кеткен репрессияга кабылып, абакка түшүп, Касым Тыныстановдун шакирти катарында өмүр бою басым кысымдын алдында келгени кийин ачыкка чыккан. Кусейин Карасаев Совет бийлиги Кыргызстанга орной баштаган кезде аз убакыт айылда башкаруучу болуп иштеген. Касым Тыныстановдун кеңеши менен Ташкентке окууга кеткен.
Андан соң жаш Кусейин Ташкенттен Ленинградтагы чыгыш институтуна которулуп, 1928 ал жерде окутуучу болуп иштеген. Константин Юдахин менен биргелешип, кыргыз-орус сөздүгүн түзүүгө киришет. Кусейин Карасаев кыргыз элинин каада салты мыкты билип, тилдин семантикасын таанытуу максатында Юдахинди айылына чакыртып, эки окумуштуу эли шаркак иштөөгө киришет. Кусейин Карасаев кыргыз тил илиминин теориялык тарыхый проблемаларын терең изилдеген окумуштуу. Сталиндик репрессиянын тушунда куугунтукка кабылып, абага түшүп, Совет доорунда өкүм зор бийликтин ыдыгын тарткан профессор Кусейин Караса уулу 1920-жылдары кыргыздын туңгуч гезити Эркин тоону чыгарууга жигердүү катышып, кийинчерээк кыргыз-орус сөздүгүн түзүүчүлөрдүн бири болгон. Бийлик өкүм зордугунун жаалы азын-оолак кайтып, кайра куруулар доорунда, андан соң эгемендиктин шарапаты менен чыгармачылыкка жол ачылганда, Кусейин Карасаев кыргыз сөзүнүн түпкү тегин иликтеген Айтылуу Карасай сөздүгүн жараткан. Кусейин Карасаевдин сабагы жалаң кыргыз лексикасын изилдөө тарыхына эле байланбай, өзү аралашып калган маданий инкылаптын маанилүү окуялары 1916-жылдагы Өркүн, Ташкентте окуп жүргөн кездеги кыргыздын туңгуч гезити Эркин тоону кантип чыгарышканын, Ленинградда чыгыш институтунда окуп жүргөн кезинде кыргызча-орусча сөздүктү түзүүгө кантип катышып калганын, кийин куугунтукка кабылып, Жалал-Абадка иштөөгө кеткенин кызыктуу кылып айтып берчү. Сыйлыктары: Эмгек Кызыл Ту ордени, медальдары менен сыйланган. Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын ардактуу академиги. Жарык көргөн эмгектери. Үй бүлөсү: студент кыздын болочоктогу жолдошу, түрколог Кусейин Карасаев 1930-жылы Ленинград шаарындагы окуусуна дипломдук ишин жазуу үчүн бошоп, Кыргызстанга келет. 29 жаштагы Кусейин жаш кезинде Айшанын атасынан сабак алып, анын үй бүлөсүн жакшы таануучу. Бири-бирин жактырып, жолугуп жүргөн жаштар баш кошуп, Ленинградка кетишет. Ал жактан Айша жумушчу факультетинин чыгыш бөлүмүн аяктайт. Кыргыз стенографиясынын негиздөөчүсү. Айша кийин 5 жылдай Москвадагы СССР элдеринин тилдери жана жазмалары боюнча илим изилдөө институтунун кенже илимий кызматкери болуп эмгектенет. Андан соң кыргыз тилинин стенографиясынын теориясын иштеп чыгып, ал боюнча китебин окурмандарга сунуштайт. Бул эмгегин Айша Карасаева үйдө бала багып жүргөн кезинде жазган. Эмгекчил филолог, пенсияга чыкканга чейин 30 жылдай окутуучулукту аркалап, Кыргызстанда бир топ стенографисттерди тарбиялаган. Айша Карасаева кыз кезиндеги фамилиясы Түмөнбаева 1912-жылы 8 мартта Ысык Көл облусунун Түп районундагы Талды Суу айылында мугалимдин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Атасы Султаналы өзүнүн айылында мектеп ачып, директор болуп, сабатсыздыкты жоюу менен алектенген. 1931-жылы Ак Черинен камалып, ошол боюнча дайынсыз болгон. 12 бала төрөгөн энеси Асылкан колунан көөрү төгүлгөн аял болгон. Ата энесинин билим алса деген максатынан улам Айша 11 жашында бир жума бою жол жүрүп, Борбор калаага келет да педагогикалык техникумда билим ала баштайт. Жакындарынан алыс жүргөн секелек кыз күндүз сабакка барып, кечкисин жаңы курулуп жаткан жатакана, ашкананын курулушуна кол кабыш кылып, коомдук иштерге активдүү катышат. Ошол жылдары ал Петр Юдахинден сабак алып, белгилүү акындардын ырын окуп, обон созуп, пьесада образ жаратып, айылдагы ата энесин уят кылбоого болгон аракетин жумшап окуйт. Ташкент менен Москвадан Фрунзеге киночулар келип, Саябан араба тасмасында башкы каармандын образын жаратууга кыз издешет. Режиссер 13 жаштагы чыйрак Айшанын дайынын угуп Фрунзеден атайы Ысык Көлгө издеп келет. Ошентип Айша кыргыздардан биринчилерден болуп кинодо башкы ролду жаратат. Актерлук билими жок болгонуна карабай, ал образды ийине жеткире ачып берген. Жубайлар өз жашоосунда бири-бирине колдоо көрсөтүп, өмүр сүргөн. Окумуштуунун байбичеси өмүрүнүн аягына чейин жолдошунун бардык илимий эмгектерин редакторлаган. Карасаевдер 3 кызды татыктуу тарбиялап өстүрүшкөн. Улуу кызы Люция чейрек кылымдан ашык физикадан сабак берип иштесе, Галина химия илимдеринин кандидаты болгонго чейин жеткен. Ал эми кичүү кызы Алтынай медицина илиминин докторлугуна чейин жетишип, эл аралык деңгээлдеги окумуштуу боло алган.
Жубайлар 70 жыл чогуу түтүн булатып өмүр сүрүшкөн. Айша Карасаева 2014-жылы 103 жаш курагында бул дүйнө менен кош айтышкан. Кыргыздын чыгаан инсаны, илимдин дулдулу, кыргыз элинин тил көрүнгөсүн байытууга зор салымын кошкон сөз атасы Кусейин Карасаев мазмундуу маектер, нускалуу кеңештери менен өзүнүн кийинки муунга татыктуу үлгү көрсөттү. Кусейин Карасаев маданиятыбыздын, илимдин патриархы. Ал өрнөктүү өтөгөн өмүрүн мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн арнаган. Барктуу, нарктуу, ары көрөнгөлүү өмүр сүргөн. Өзү жараткан нускалуу эмгегинин аркасында кадыр барктуу болуп, урпактарынын жана ар бир кыргыз инсанынын жаркын элесинде түбөлүк жашай берет.